Ошто мектеп окуучулары атырга уланды. Оштун Кара Суу районундагы номер 101 Кумар Момбеков атындагы орто мектептин 6-классын окуучулары атырдын жытына уланышты. Бул тууралуу мектеп директору Нурила Сыдыкова Азаттыкка тастыктады. Анын айтымында 43 окуучу дарыгерлердин кароосунан өттү. Алардын 17-си көзөмөлдө болот. Директор окуучулардын бири атырдын класстын ичинде сээп ойногонун, андан бир окуучу кыздын башы оору баштаганын, кийин баарын дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөрүүгө Ош облустук балдар ооруканасына жеткирилгенин билдирди. Ал окуучулардын абалында кооптуу жагдай жок экенин кошумчалады. Кыргызстанда мектептерде балдардын тамак ашка, клейге жана башка белгисиз заттарга жапырт ууланган учурлары буга чейин бир нече жолу катталган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2019-2023 жылдар ичинде ажылыктын электрондук базасына катталып кезек күтүп турган талапкерлерден Сауд Аравия королдугунун саламаттыкты сактоо министрлигинин талаптарына ылайык COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу сертификатты талап кылынат жана ар бир ажылыкка барган жарандардын делосуна тиркелүүсү зарыл экендигин билдирди. Ошондой эле муфтият эмдөө сертификаты жок жарандар ажылыктын тизмесинен чыгып калуусун эскертет. Германия Украинаны колдоо үчүн кошумча 12 миллиард евро бөлөт. Германияда 29 март күнү Бундестагтын бюджет комитети 2023 жылга чейин Украинаны колдоого 12 миллиард евро өлчөмүндө кошумча каражат бөлүү сунушун жактырды. Бул сумманын 4/1 бөлүгүнөн көбүрөөгү быйыл берилет. Мындай маалымат AFP агенттиги комитеттин төрагасына шилтеме кылып кабарлады. Каражат Украинага түзөн-түз курал жарак берүүгө же Бундесервистин запастарын толуктоо үчүн курал сатып алууга багытталат. Өткөн жылы Украинага оор куралдардын түрлөрүн берүүнүн жыйынтыгында немис армиясынын арсеналы кыйла кыскарган. Бундестагтын бюджет комитети пландалбаган коргонуу чыгымдары үчүн быйыл 3,24 миллиард евро бөлүүнү жактырды. 2032 жылга чейин жалпысынан дагы 8,82 миллиард евро бөлүнүшү керек. 2022 жылы февралда Украинада согуш башталгандан бери Германиянын пландык бюджетинен Киевке аскердик жардам көрсөтүү үчүн 3 миллиард евро бөлүндү. Биздин каналга катталып, комментарий жазууну жана видеону бөлүшүүнү унутпаңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер